кабаттап кадыры жеткен, калкынын урматы өткөн, ак элечек, ак жолук кыргыз айымдары, нарктуу журттун ак жалгаган бөркү, узак жолдо улуу көчтүн көркү болгон, жоокерчилик заманда элечекти жазып жиберсе, эки батырга ак кепиндикке жеткен, 40 мейманга ак дасторкон болгон. Ак элечек апаларыбыз, ак жолук салынган кыргыз айымдары боз үйдө отуруп ийик ийришкен. Ийик бул жүндөн, кебезден жип ийрилүүчү аспап. Анын сабы катуу кургатылган талдан жана тобулгудан тандалат. Ал сап төмөн карай ичкертилип, узуну 30-35 сантиметр, ал эми жоондугу 7-10 миллиметр болот. Тегерек таштан, коргошундан, оор металлдан же карападан ийик башы көзөлүп, сабынын жогорку учуна кийгизилет. Ийик саптын жогорку учу көзөлүп, ага ичкечи же катуу жыгач өткөрүлөт. Ал ийиктин буйласы деп аталат. Ийрилип ийик баштын алдына тоголок түрүлгөн жип салмактанганда ийик баш алат да тоголок жип чыгарылат. Муну бир баш алмай жип деп айтабыз. Ийик ийрүүдө ийик менен көзгө илешпей чимирилтип, жүндү ичкө жон бурап толго. Көркөм колөнөрчүлүктө шырдак шыруу, милте чалуу, өрмөк согуу, килем токуу жана түймө түйөө өнөрү жалаң ийрилген жүн аркылуу гана жүзөгө ашкан. Балдар, мына боз үйдө салынып турган ушул эле шырдак, туштурдук, боз үйдүн жиптерин бардыгы ийик менен ийрилип жасалган. Оң тетири ийрилген жалаңкат жипти кайра катта ийрисе, анда бирдемелерди жамоо үчүн атайын жип чыйрак түшөт. Ал жип менен биздин апаларыбыз кийимдерди жана башка буюмдарды жамашкан. Жип элдик көркөм колөнөрчүлүктө жүндөн ийрилип, буюм тайымдарды тигүүдө, согууда, түйүүдө, эшүүдө, жөрмөөдө, байлоодо, артууда пайдаланылуучу буюм. Муну койдун төөнүн жүнүнөн ийрүү нарктуу болот. Ал ийрилүү, чыйралтуу, эшилүү аркылуу жүзөгө ашат. Аны менен кийиз шырылат, андан өрмөк сокуп, килем токуп, көчөттөр түшүрүлөт, оюлар, чий чырмалып, тор буюмдары түйүлөт. Мунун бош жип, чыйралтылган жип, челденген жип, эшилген жип, шона жип жана башка түрлөрү бар.